Шайлоочулар, талапкерлери, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, коомдук жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, деги эле добуш берүү процессине катыша турган бардык тараптар БШКнын алдында ачылган жарандык билим берүү жана шайлоо технологиялары борборунан укуктук маданиятын жогорулатып окуй алышат. Его основной целью является координация, обеспечение работ по повышению правовой культуры. Анын негизги максаты жарандарды укуктук жактан тарбиялоо, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн, тийиштүү мамлекеттик органдарды, кызыктар тараптарды окутуу, ошондой эле шайлоо технологияларын жакшыртуу боюнча БШКнын планына ылайык иш-чараларды өткөрүү. Борбордун ачылышында сөз сүйлөгөн мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов бүгүнкү күндө жарандык билим алуу жана шайлоо технологияларын үйрөнүү өтө зарыл экенин белгиледи. Себеби бул жолу шайлоону уюштуруу боюнча жоолордо көптөгөн өзгөрүүлөр орун алды. Быйыл шайлоо кандай болот, тандоо кандай болот, кандай жолдор менен келет, кандай тартипте жана кандай деңгээлде мамлекеттик структуралар жардам көргөзө алат. Анын ичинде шайлоону уюштуруп аткан участкалык комиссиялар, деги эле шайлоо боюнча аракеттенип жаткан бардык мамлекеттик структуралар элге таасир этпей, тандоого таасир этпей, кандай жагдайда, кандай кырдаалда жардам бере алат. Мына ушул маселелер силердин эң негизги багытыңар болуп эсептелет деп ойлойм. Мамлекеттик катчы өз учурунда шайлоо боюнча ири шаркак иштешкен өнөктөштөргө ыраазычылык билдирди. Айтымында алар абдан керек учурда жакындан жардам берип, борбордун ишке киришине көмөк көрсөтүштү. Центр, который мы открываем, он оборудован специально для лиц с ограниченными возможностями. Биз ачып жаткан борбор ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн жабдылган. Бул дагы эч кимдин четте калбашы үчүн маанилүү. Майыптыгы бар жарандар дагы саясий иш-чараларга толук аралашып, өз өлкөсүнүн тарыхын жаратуучулар болушу керек. Биз бул долбоорду ишке ашырганыбызга абдан кубанычтабыз. Жарандык билим берүү жана шайлоо технологиялары борбору өз планы менен бардык аймактардагы топтор менен иш алып бармакчы. Борборду түзүүдө төмөнкүдөй зарылдыктар болду. Жарандарда билимдин ар кандай институттар менен жарандардын өз ара аракет кылуусунун, алардын иштешине жана өнүгүүсүнө катышуу эрежелеринин калыптандыруунун зарылдыгы. Укуктук аспектилер менен байланышкан жарандардын бөлүгү түздөнө турган баалуулуктар тутумун, мыйзамды жана башка мекендештердин укуктарын сыйлоону бекемдөө зарылдыгынан келип чыкты. Белгилей кетсек, инсандын адеп ахлактык өнүгүүсү жана физикалык тарбиясы жөнүндө концепция бекитилген. Анын милдеттеринин бири элди өзгөчө жаш мундарды мамлекеттин бүтүндүгүн сактоого, маалыматтык коопсуздукту камсыз кылууга, улуттук экологиялык жана эстетикалык тарбия берүүгө түздөнтүү болуп саналат. Айпери Самат кызы, Сентур Абыкеев, Ала Тоо 24.